Ой, саламатсыңарбы? Эжекедер, кандай иштер? Буга чейин Александровка айылынын базарларында орус менен дуңган тилдеринде сүйлөшүп келишсе, азыр кыргыз тилинде баарлашкан адамдардын саны көбөйдү. Дуңган улутунун өкүлдөрү көпчүлүк кылган кыштакта мындай көрүнүш чоң жаңылык. Соодагерлер да кыргыз тилин түшүнүп калышты. 1 килограммбы? Жетет 1 килограмм. Давайте мандаринди тагы 1 килограммды салып коюңузчу. Разия Ливазова 54 жашта. Коомдук иштерди уюштурууда Шамдагай айымдын айылдаштары арасында бедели чоң. Орус дуңган тилдерин жакшы билген айым эми кыргыз тилин үйрөнүп алды. Биз пенсия алып атабыз. Пенсия аз төлөйт. 3800. Ушул курсты акысыз болуп бизге аябай жардам берген. Денсаулыктарыңар кандай? Жакшы. Ана жакшыбы? Жакшы. Кана көчө күндү кандай өткөрдүңөр? Кечээки күндү ким айтып берет? Нан жасадым, небелери менен ойнодум, ырдадым, кино көрдү телевизордон. Чүй областынын Александровка айылында мамлекеттик тилди үйрөтүү курсу 3 ай мурун ачылган. 60 кишиден 2 тайпа түзүлүп, жумасына 3 жолу сабактан өтүп турду. Башында катышуучулар кыргыз тилин таптакыр билбей келишсе, азыр минтип обон созушат. Алыс қалды, айналайын балача. Фаина Марова пенсионер, 30 жылдан ашык англис тил мугалими болуп иштеп, билим берүү тармагынын отличниги, кыргыз тилин кеч үйрөнүп жатканына өкүнөт. Хотим рахмат вам сказать за предоставленную возможность кыргыз тили нам изучать. В кыргыз тили еще не асы. И говорим мы не на 5. Зато у нас появилась вера, что Онугу взялось за дело. Кыргыз ырларынан тышкары макал лакаптар, табышмак жаңылмаштардын атасын окутушат. Мага кыргызча үйрөнгөнү аябай жакат, мага керек. Эмне үчүн? Потому что неберем бар. Алар менен мен кыргызча сүйлөшөймүн. Жакшы болот да, неберем кыргызча билсе. Мамлекеттик тил курсуна пенсионерлер гана эмес, медицина кызматкерлери да катышышты. Кыргыз тилинен берген мугалим сабакты катышуучулардын суроо талаптарына ылайык кызыктуу түзгөнгө аракеттенген. Кандай сунуштарды бересиңер дегенде жазышкан болчу да. Биз деген макалдарды дагы айткыбыз келет. Ким көбүрөөк сөз билет деген конкурстарды уюштурбайсыңарбы? Дагы бизди бат-баттан сурап тургула, сөздөрдү көбүрөөк сурагыла бизди деген ушундай сыяктуу сунуштарды беришкен. Ыр жаттайлык деп дагы айтышты. Анан ошондон баштап биз ырды дагы кошо баштадык да. Анткени канчалык көп угуп, канчалык көп ырдашса, ошончолук бул сакталып калат экен да мээсинде. Сертификат получает Леджерова Салима. Поздравляю. 3 айлык курстун жыйынтыгында бүтүрүүчүлөр чогулуп, аларга сертификаттар тапшырылды. Бүтүрүү кечесинде ак чачтуу апалар өнөрлөрүн тартуулашып, кыргыз тилинде ырдашып, бийлешип, кызыктуу интермедияларды көрсөтүштү. Өзүңүз кайда иштеп жатасыз? Мен жер айдайм, декан фермер болуп иштейм. Март айында Бишкекте ушундай эле 3 айлык курс болот. Эми Бишкекте деле ушундай кыргыз тилин билбеген адамдар көп экен. Окуйун десе шарты жок. Ошол шартты түзүп бериш үчүн Өнүгүү партиясы биздин лидерибиз Бактыяр Кечиевич Төрөбаев ошого тапшырма берген. Азыр биз ошо Өнүгүү фонду ошону биз аткарып атабыз. Иш-чаранын демилгечилери мамлекеттик тилди үйрөтүү курстарын мындан ары да улантып, чүй боорунан башка айылдарда дагы ачууну максат коюшууда. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан тарта кыргыз тили өнүгүп, үйрөнүүнү каалагандардын саны көбөйдү.